Бүгүнкү таанимибиз баарыбызга керектүү. Бай кедей дебей, аял эркек дебей, жаш кары дебей издеп жүргөн нерсенин бириси эс тутумду күчөйтүү. Канткенде эс тутумду күчөйтөбүз? Ошол туурасында болмокчу. Эс тутумду күчөйтүүчү амалдар бар жана эс тутумду азайтуучу бир канча нерселер бар. Эң алгач эс тутумду күчөйтүүчү амалдардын бириси Кур'ан-ы Керимде келген эс тутумду күчөйткөнгө өтө чоң таасир тийгизген дуа, аят Rabbi zidni ilma. Kul Rabbi zidni ilma. Sen aytkының, ya Allah'ım men илим көбөйткүн деп айткың деп Аллах Таала пайгамбарга жана пайгамбардын үммөтүнө жалпы бизге Аллах Таала өкүм берген. Демек, ушул дуаны дайым айтып жүрүү менен Аллах Таалам биздин Кур'ан жаттаганга деги илим, диний сабактарды, жалпы эле сабактарды жаттаганга Аллах Таалам жардам берет. Өзгөчө ар бир парз намаздардан кийин 3 жолу Rabbi zidni ilma деп 3 жолу айта турган болсок, Аллах буйрса, сизге эс тутумуңузду күчөйтүп жаттоону Аллах Таала жеңил кылат. Экинчиси ушул дуанын шериги сабак баштарда, сабак берүүдө китап ачканда окула турган дуа Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair. Ya Allah'ım жеңил кылгын, оор кылбагын, жакшылык менен бүтүргөн дуа. Бул көптөгөн алымдардын тажрыйбасынан өткөн жана алымдар дагы өздөрүнүн сабактарын баштаарда окуучулардын өздөрү дагы ушул дуаны айтып баштарды. Эгер ушул дуаны айтып баштасак, Аллах Таалам иншалла ошол жаттоону дагы түшүнүүнү да Аллах Таалам жеңил кылат. Эс тутумду күчөйтүүчү амалдардын бириси оң колуңузду чекеңизге коюп туруп, парз намаздардан кийин 11 жолу я кавию деп айтсак, Аллах Таалам дагы зейиңизди дагы күчтүү кылат дейт. Анан башка бир риwayatта алымдардын өзүнүн тажрыйбасынан бөлүшүп айтат. Ар бир парз намаздардан кийин А'ла сүрөсүнүн 6-аяты бар. Сануқриука фала танса деген аятты 7 жолу парз намаздан окуса, Аллах Таалам ошол адамга жаттаган нерсени унутпайт жана жаттоосун тездетет дейт. Анан Али радыйаллаху анху айткан сөз бар. Эс тутумду 3 нерсе көбөйтөт. Биринчиси мисвак, ар дайым колдонуп жүрүү. Колдон келсе ар бир парз намаздардын алдын колдонсок дагы жакшы болот. Биринчиси мисвак, экинчиси орозо кармоо, ач карын жүрүү, үчүнчүсү Куранды карап, көз тигилип окуу дагы бул зейинди күчөйтөт. Асмаул Хуснаны бир сабакты, бир маселени, бир эрежени жаттаардан алдын Асмаул Хуснаны баштан аяк жаттап койсоңуз, жатка окусаңыз же болбосо карап окусаңыз айырмасы жок. Эгер окуй турган болсоңуз, ошол Асмаул Хусна, Аллах Тааланын 99 сыпатынын берекетинен Аллах Таала сиз окуй турган, сиз жаттай турган китепке Аллах Таала жеңилдик берет. Алымдар дагы бир айткан дуалардын бириси, парз намаздардан кийин бул дуаны окуса, адамдын зейини дагы күчөйөт. Аманту биллахил вахидил ахадил хак вахдаху ла шарика ла ва кафарту бима сиваху. Эгер ушул дуаны парз намаздардан кийин бир эле жолу айтып койсо, Аллахтын өкүмү менен ошол адамдын зейини күчөйөт дейт. Жана Сунан Дарим китебинде Абдулла бин Аббас радыйаллаху анху айткан бир амал бар. Кимде ким уктаардан алдын Бакара сүрөсүн 11 аят окуса, тагыраак айтканда башкы 5 аят, Алиф Лам Мимден баштап Муфлихунга чейин 5 аят, андан кийинки 3 аят Аятал Курси жана андан кийинки Ла икроха деп башталган жана Аллаху валийюллазина аману деп башталган 3 аят, 8 аят болду. Жана Бакара сүрөсүнүн акыркы 3 аяты. Валиллахи ма фис самаваттан баштап акыркы 3 аятын, ушул 11 аятты уктаардан алдын окуй турган болсо, Аллах Таалам жаттаган нерсе эч качан унутпайт дейт жана жаттоосу өзгөчө Куран жаттаганы жеңил болот дейт. Эми эс тутумду күчөйтүүчү бир канча азыктар бар. Себеби тамак аш адамдын жашоосуна өзгөчө бир орунду ээлейт. Ошол эгер туура тамактана турган болсок, ошол тамактануу дагы бизге эс тутумду күчөйтүүсүнө себеп болот. Ошолдун бириси балды өтө көп эмес, эрте менен ач карын жеп туруу дагы бул адам эс тутумунан пайда болот. Андан кийинкиси бадам, имбир, ошол тамак аштардагы көп жеп туруу менен эс тутумубуз, зейинибиз күчөйөт экен. Ошондой эле кой жана тоок нети дагы бул адам акыл эс тутумуна пайдалуу. Сүт, ушул нерселер, ушул тамак азыктар эгер дайыма жеп тура турган болсок, биздин эс тутумубузга бир күчтүү болушуна себеп болот. Андан кийинкиси эс тутумду азайтуучу бир канча нерселер бар, иштер бар. Эгер ошолордан сактансак, эс тутумубуз дагы күчөйөт. Эгер аткара турган болсок, анда эс тутумубуздун, зейинибиздин азаюусуна себеп болот. Биринчиси крестти кароо. Анан өзгөчө кабырлардагы жазууларды окуу. Ал кандай жакыныңыз болсун, же таанышпы, же тааныш эмес айырмасы жок, ошол кабырлардагы жазууларды окуу дагы адамдын эс тутумун, көрүүсүн азайтат. Анан көрүстөндө күлүү, истинжа кыла турган орундарда дарат алуу, жунуп абалда асманга кароо, истинжа кыла турган орунда кийим кийүү же селде ороо,
сынык тарак менен тарануу, кийимдин этеги менен колду же оозду арчуу, мечиттин ичинде кийим жана төшөктү кагуу, ошондой эле жууна турган орунда зара кылуу жана көбүнчө пайдасыз иштерге маек болуу бул дагы зээнди азайтат деп уламалар баяндап кетишкен. Жалпысына караганда макрухаттар мындай жагымсыз жат көрүнүштөрдүн бардыгы бул адамдын зээнин азаюусуна себеп болот жана ошондой эле ошонун катарында мечитке сол бут менен кирип оң бут менен чыгуу зээнди азайтат. Ал эми туурасы оң бут менен кирип сол бут менен чыгуу бул зээнди күчөйүүсүнө себеп болот дейт. Ал эми эс тутумду азайтуучу азыктар тууралуу токтоло кетсек, какырыкты пайда кылып отурган ар бир нерсе эс тутумду азайтат. Өзгөчө какырыкты сусундук пайда кылат. А сусундук качан көп ичет? Качан көп тамактанган адам көп сууну талап кылат, көп суу иче баштайт. Көп суу ичкен адам какырыгы көбөйөт, ошонун себебинен зээнин дагы азаят. Андан кийин кышкыл алма, уксус, пияз, мына ушул тамак-аштар адам зээнин азайтат. Анын ичинен дагы сагыз чайноо, өтө көп чайноо дагы бул адамдын эс тутумун зыян экен. Анан жаныбарлардын ичинен эчки менен текенин этин жеш кайгы капаны жана унутчакты алып келет дейт. Анан өтө ысык нан жеш, анан казандагы тамакты бир идишке салбай туруп, казандын өзүнөн эле тамактануу бул дагы ошол зээндин азаюусуна себеп боло турган нерсе. Көпчүлүк адамдардын зээни аз болгон себеби, жаттай албаганын себеби менин зээним жок, мен жаттай албайм деген түшүнүктүн болгон себебинен ал адамдын зээни эс тутуму эч качан көбөйбөйт дейт. Ошондуктан алгач биз түшүнүктүү туралаш керекпиз. Мен зээним бар, жаттай алам, болгон мен жаттап аракет кыла албайтым. Адамдын мээси бул денесиндеги булчуң сыяктуу. Булчуңду канча мээнет кылсаңыз көбөйүп, чоңоюп, күчтүү болгон сыяктуу адамдагы мээсини канча көп жаттап, Куран менен, китеп менен алек болсо, көп жаттаса, ошо мээси зээнине барган сайын, канча көп жаттаган сайын, кайталаган сайын адамдын зээни, аң сезими дагы чоңоет. Аллах таалам бардыгыбызга ушул айтылган уккан нерсеге амал кылып, тез арада Куран Керим жаттаганга мүмкүнчүлүк берсин.